да бир айтып өтүп кетейин дедим эле. Мына керек болсо ушу бала, мына мен 3 жыл болду ушу баланы тааныганымачы. Ошол Капарек мектеп аркылуу ушул жерде жашап, Советскийде жашап, баламды окутуп, ушу баланы мен тааныдым да. Керек болсо архитектураны, госрегистрде иштегендердичи, даже унча-мунча депутаттарды унча-мунча акыл жетпегенди ушу бала откузуп койт да сөз мененчи, и акыл менен. Бул баланын кылган иштерини көрүп атабыз мына. Бизimiz Аллах мына өзү көрүп турат да. Мына чөнтөгүнө бир сом пайдасы чыгып, элди ойлоп, мына көчөлөрдү кандай кылып, мисалы буга деле зарыл эмес да. Кара түшүнгөн, элди түшүнгөн, балдардын келечегин түшүнгөн бала да ушулчу. Мына светофор болсо светофор, мусор болсо мусор, суу болсо суусуга чейин көтөрөт, больница болсо больницасына көтөрөт. Мен кыйналып атам, квартирадан айдап чыкты, көчөдө калдым десе, бечара алып кирип үйлөрдү таап киргизип алат. Бул должен эмес да. Көрдүңөрбү, көзүңөрдү ачкыла ушу балагачы. Бул должен эмес. Просто келечекти, мына адамгерчиликти түшүнгөн, шунча жыл кыйналып өткөн мына ушу карапайым адамдар, ушуларды түшүнгөн адам да булчу. Мына столдо туруп алып, бабилде сен каяктан келдиң дегендер сүйлөй берет. Ошо кем акылдар сүйлөйт да, каяктан келип сүйлөп атасың деген кем акылдуулар аларчы. Өзү каяктан келгени менен иши жок. Түгүнү сүрүштүрсө. Биз ушул Базар Коргондо туулуп өскөнбүз. Базар Коргон районунда. Тоодо жашайбызбы, Кызылкөлдө жашайбызбы, Каракөлдө жашайбызбы? Ушу Базар Коргондун кулунубуз биз. Эгерде ушул башка областтын адамы дагы ушундай Айбекке окшоп жакшылык кылганда, биз ошо башка областтыкына айтат элек, мына ушу кишиге рахмат, ушундай кылган Айбек эмне кылып койду эле бизге Сайып дейт элек. Ушу баланы көрүп атабыз көзүбүз менен. Алла ыраазы болсун ушу баладан, өмүрү узун болсун. Дайым ушундай келсин, жүзү жарык болуп. Мына кылган иштерин көрүп, көчөдө калсаң, үйлөрдү таап киргизип берип аткан бечара байкуш. Ачка калсаң келип кийим кечет, чөнтөгүнө акчаларды берип аткан өзү бир сом акчасы жок. Мына берсеңер, депутаттар бербесин шайлоого подход кылып. Мына берсеңер ушу балага бергиле подход кылып. Кайра эл өзүбүз подход кылайлык ушу балага. Макам жетишпесе мону иштетип тур. Сенден кайтпаса Аллахтан кайтар деп ушу балага жардам берелик. Керек болсо чөнтөгү 50 сом барбы? Таштайлык ушу балага. Ушу баланы көтөрөлүк, кемчиликтерин бүтүрөлүк. Эми бул жагын өзүңөр чечесиңер, баары эл билесиңер го. Сүйлөй беребиз сөз кетсечи. Алдыбызда деп койбоздан аракка барып, билген намаз окуй беребиз го. Жок, ошондой билген намаз окубайлык. Билген намазды окуп, мына шунча жыл жашадык. Шунча жыл көрдүк. Бөлүнүп отуруп. Эми дагы бөлүнбөйлүк да биримдики болойлук дагы. Ушу баланы көтөрсөк, биздин келечек бар да. Биздин келечек мейли биз жашап алдык, 46-га чыгып атабыз. Калгандар мына 70-80-ге, 60-га чыгып атат. Биз көрүп алдык. Бизден кийинки мына балдарыбызга куду ушундай Айбектей бала керек. Ким кандай ойлойт билбейм, мен бул жеке оюм. Дагы бир айтып өтүп кетем, ушу Айбектин жүзү жарык болуп, Алланын жолунда элдин астында жүзү жарык болуп, илайым өтүп кетсин ушу бала. Ассалому алейкум, аты-жөнүм Айбек Сайыпов. Былтыр Курултайга барып, шаардын өнүгүүсүнө 600 миллион акча сурадык эле. Арадан 7-8 ай өттү. Азыр учурда 1 миллиард акча керек болуп атат. Ага долбоорлор даярдалып атат. Экинчиси бул Базар Коргон шаары азыр калкы 60 миңден ашты. Шаарга коопсуз шаар жана видео көзөмөлдөрдү коюш керек. Ага кошо Жалал Абад маданият жолуна 67 километрге ал видео көзөмөл койбосо аябай авариялар көп болуп, адамдын өлүмдөрү да аябай көбөйдү. Анан экинчи категорияга болгон себеп жолдун кенендиги 16 метр болуш керек эле. Калкты конуштар жерлери 16 болуп, калкты конуштар эмес жерлер 10 метр болуп, ошол жерлерде авария болуп атат. Жол кенен келатып эле кууш болуп, баары эле знакка карабай экен, ошол жерде авария болду. Ошол жерди кеңейтип берсеңер. Азбек компаниясынын 1 километрге болгон каржаты 700 миңден 1 миллион доллар деп жазылып турат. Бирок мен эсептеп көрдүм, 1 километрге экинчи категорияга максимум